Кумурскалар буларды уй баккандай багат. Сактайт, ташыйт, коргойт. Буларга ушундай камкордук көрөт. Натыйжасында акысына булардан шире алат. Жашыл төлө, карасы дагы болот. Бул бие, алма, нәк, өрүктөрдү ширесин соруп алып, натыйжасында өсүмдүктөргө чоң зыян алып келет. 3 коркунучтун бири мына ушулар. Сиздерге кандай көрүнөт бие албайм. Бул жерде азыр кумурскаларды, тыйляны ошондой эле аларды жеп аткан, тыйляны жеп аткан мынданда көчкөч деп коебуз. Эл кайда көчөт. Эл кайда көчөт мына ушуларды жеп, бир күндө 60-70 тейин жеп жок кылат экен. Мына ушул эгер көчкөчтөр көп боло турган болсо бакта, булар өздөрү жетишип жок кыла алат. Тилекке каршы азыркы күндө булардын азайып кеткенине байланыштуу буларды жок кылганга күчү жетпей атат. Демек бак дагы көйүп кетти, дары дагы көйүп кетти. Натыйжасында булардын тукуму азайып баратат. Мына ушул зыян берип аткан, жаңы бутакты соруп аткан, куркатып аткан бул тыйля, жашыл тыйля деп коебуз. Мынакей. Ушулар жаңы өсүмдүнү шоруп, жеп жок кылып атат. Мына ушундай туугандар. Жашоодо тандем ушундай дагы болот. Кумурскалар буларды багат, карайт, жылдырат, жайгаштырат, ташыйт. Мында көчкөчтөрдөн коргойт дегендей. Бизге бул жардам берет. Кайсыл дарыларды иштетсек болот? B58 чачсак болот, кардинал чачсак болот, инсектицидтерден дагы нурел чачсак болот, карат деген дарыларды чачсак болот. Мына ушуларды жок кылат. Сиздер менен Бак Өсөр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар. Бул биздин карлик нәгүбүз. Сиздер менен Бак Өсөр Кыргызстан каналы болду.